Мен Эшенкул кызы Элиза 1983 жылы туулгам, Талас областынын тургуну болом. Мен бул Кубанычбек табыпка кайрылганымдын бирден бир себеби бул ден соолугум боюнча кайрылгам. 2016 жылы мен катуу ооруга чалдыгып, ал оорунун азабын аябай тарттым десем дагы болот. Бул 2016 жылы мен тиземдин бир точкасы ооруп баштаган, сол тиземдин. Аябай кыйналып, биринчи дарыгерлерге кайрылдым. Таза чыккан, эч кандай эч нерсе жок. Бул просто хронический оору деп кетирип жиберишти. Анан мен деле эң андан кийин ал оору прогрессировать этип баштады. Андан кийин дагы башка дарыгерлерге кайрылдым. Ал дарыгерлер областной врачтарга кайрылдым. Ал жактан полный анализ тапшыргандан кийин менин диагнозумду ревматоидный полиартрит серонегативный деп диагноз коюшту. Анткени анын түрлөрү бар экен, бирок врач айтты, дагы Кудайга шүгүр, сеники серопозитивный эмес, серонегативный дешти. Эми буну дарылоо болот деди. Ал жакта дарыландым, бир 10 күн лечение алдым, алардын баягы назначенияларын баарын алдым. Бирок ал баягы временный, убактылуу эле дарылоо болду дагы. Бир айдан кийин баягы оорум кайра эле башталды. Бул суставтар, баягы ревматоидный полиартрит деген ооруну ооруган адамдар билет, кандай оору экенин. Суставтар биринин артынан бири эле ооруй берет экен. Например, оң бутум, анан оң тизем, анан сол колум ушундай болуп бүт суставтарым ооруп баштады. Мен база албай, отура албай калдым. Андан соң только гормон ичишиң керек деди врачтар. Бирок гормонго да отурдум, бирок гормондун зыяны болгондон кийин аны таштап да салдым. Ал убактарда ошентип 2019 жылы повторно дагы башка врачка бардым, Бишкекке келдим. Бишкекке келсем, ал дагы өзүнүн назначенияларын берди, рентгенге түшүрдү, то что суставтар уже деформация болуп баштады деди. Сен срочно кайра лечение алышың керек деп назначенияларды жазды. Бирок мен ал назначенияларды албай, ошол жерден бул Кубанбайкеге жолугуп калып, мен ошол Кубанбайкенин назначениясын алдым. Мындайча айтканда, Кубанбайке тамырымды кармап, эмне себептен ооруп жатканымды таап берди, мындайча айтканда. Андан соң Кубанбайкенин бир курс лечениясынан кийин, ошо 2021 жылы барганда 15 күн лечение алдым. Куран окулган, дарыларын ичтим. Кудайга шүгүр, бир курс леченияда эле мен жакшы болуп кеттим десем дагы жаңылышпайм. Анткени мен Кудайдан тилечүмүн, намазды отуруп окуп, мен дагы Кудай Таала мага дагы ошо башка адамдарды туруп окууга насип кыл деп. Анан ошо дарылоо башталганда эле ошону аябай тилеп, 14 күн өткөндөн кийин мен кадимкиде өзүм туруп намазды окуп калганыма өзүм таң калдым. Мына бул да болсо Аллахтын кудурети, себепкер кылган Кубанбайкеге миң мертебе ыраазымын. Ошол ишенимден экен, биринчи бул ишеним болгондон кийин мен ушундай ийгиликке жетиштим деп ойлойм. Биринчи Аллахтын кудурети, экинчи Кубанбайкеники, анан үчүнчү менен дагы зависит этет экен бул нерсе. Менин да ишенимим ошондой болгондон кийин толук аяктым деп айта алам. Мына азыр Кудайга шүгүр 24 жыл, 3 жылы бир дагы дары ичпейм. Гормон вообще принимать эткен жокмун. Капельница, андай дары, обезболивающийлерди вообще ичпейм. Анткени буга чейин мен только обезболивающий менде жашап калгам. Азыр Кудайга шүгүр, иштеп атам. Баары жакшы. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, 2 балам бар. Анан 3-үчүсүн дагы планировать этейин дегенде врачтар айтканда, бул диагноз менен сен төрө албайсың. Анткени бул полиартрит деген бул гормональный оору, аны бүт гормондор сага влиять этет деп. Азыр мына Кудайга шүгүр, буйруса жакында бул нерсе дагы болот. Баары жакшы. Миң мертебе ыраазымын, Аллахка ыраазымын, Кубанбайкеге ыраазымын. Баягы бул ооруну ооруган адам билет негизи кандай оору экенин. Бул медицинада причинасын эч ким билбейт бунун. Эмне себептен кантип пайда болгон бул оору. Бул ооруну кантип токтотуу керекти дагы толук доказательство болгон эмес. Мен анын баарын өзүм да окуп чыккам.
маалымат алгам, канча адамдар кыйналып жүргөнүн өз көзүм менен көргөм. Бул жерден баягы Кудайдын керемети эле болду деп ойлойм. Анан ар бир пенде биз ишенишибиз керек экен, айыгам деген ишеним болсо биз толук айыгып кетет экенбиз. Анан ошол нерсеге дагы баягы себепкерлер болуш керек экен да. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе ушул баягы менин балам дагы Кубанбайкеге көрүнүп жүргөнүбүзгө көп жыл болду. Анан балам да бир ооруга чалдыгып, жаңы төрөлгөндө ошо 2014-жылы 2 ай кезинде цып пайда болду да, майда кызыл кан тамырлар жарылып баштады. Анан больницага барсак, бизге срочно Бишкекке барып, жатышыңар керек деди. Эмне диагноз деп айтсак, бул тромбоцитопения деди. Бул тромбоцитопения деген оору, бул майда кан тамырлар жарылып, кан организмде суюлуп кетет экен да. Вот ошол суюлган кан тамырлар жарылганда адамдын мээсине кан куюлуп кетет экен. Биз срочно деди, биз гематологический центрге бардык. Ал жерден да диагноздорду айтты. Эми врачтарга дагы рахмат, алар да өзүнүн диагноздорун айтышты. Бирок аябай катуу мындай коркунучта болдум, анткени бул оору менен балаңар чарчап калат деп бизди коркутушту. Жатасыңар деди, жаттык, гормональный препараттарды берет экен, преднизолон, основном дары преднизолон менен кармашат экен. Ошентип биз аны преднизолон берип башта 2 күндөн кийин врачтар айтты, анализдерди тапшыргандан кийин силерден костный мозгтон, жүлүндөн да анализ алабыз деди. Ошондон анан билинет, эмне кылышты деп. Бирок мен аны өз көзүм менен көрүп, башка балдардын анализдерин алганда кандай азап экенин көрүп, мен жүрөгүм чыдабай, анан Кубанбайкеге кайрылдык. Анан барып Кубанбайкеге барып баламды текшерттим, изилдеп, тамырын кармап, эч кайгырба кызым, баары жакшы болот, бул оору шыпасын ушул жерден табасың дегенден мен толук ишендим. Кудай буйрса мен ушул жерден айыгам деген ниетте кайра больницага бардым. Анан айтты, мен өзүм отказной кылып чыгам деди. Бирок врачтар айтты, сен чыга албайсың, сени чыгарбайбыз деди. Ачыгын айтканда мен врачка дагы айтпай качып кеткенге да туура келди. Анткени менде ушундай ишеним болду, мен бул жерден айыкпай, мен ошол жактан айыгарыма толук ишендим. Андан кийин биз бир курс лечение алдык, анализдерди ага чейин тапшырдык. Анализде тромбоцит 14 болуп калган. Кубанбайкенин лечениясынан кийин тромбоцит текшерсек, кадимки норма 250дөн ашыптыр. Кудайга шүгүр, баары жакшы, азыр балам жакшы, баары ден соолугу да Кудайга шүгүр. Ушул жашка жеткичекте азыр балам 9-та. Рамазан аты, мына ушу Кубанбайкеден улам дарылоодон, профилактикадан текшерилип турабыз. Мындайча айтканда, экинчи өмүр берди деп дагы айтсам болот. Буга дагы Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр, мактоолор. Анан экинчи себепкер ушу Кубанбайкеге дагы 1000 мертебе ыраазымын. Бул кыздын ошол больницадан болгон диагноздорун, жана артрит, полиартрит, ревматизм деген жана башка түрдүү диагноздор бар. Кээ бирөөлөр айыгат, кээ бирөөлөр айыкпайт, хронический болуп калгандары бар, өтүшүп кеткендери бар, кол буттары, муңдары ийилип кеткендер болот. Ушул оорунун дарысы бар мусулманчылыкта деп. Анан бул кардашыбыз өзүнүн баласынын да диагнозун айтты. Ошондой бир күчтүү процедураларды, күчтүү уколдорду назначать эткен экен. Ал кыз ошол жактын баардык медицинанын эмесинен баш тартып келиптир. Бул эми келип бизге дарыланган келген экен. Бул келгенде баягы врачтар дарылай алат, болбойт дегендей ойдо эмес. Бул жактан көбүрөөк батыраак айыгат экен деп ошондой оорулуу адамдарды көргөн экен, биздин китептерди окуган экен. Ошо биз тууралуу маалымат бар экен. Анан мен дайым айтам, жүрөгүңөр каяка тартса ошол жака баргыла. Жүрөгүңөр тарткан жерге баргыла, жүрөк тартпаган жерге барбагыла деп. Ушул кыздын жүрөгү тартып бизге келген экен. Биз ошо өзүбүздүн ыкмалар менен көрүп, өзүбүздүн дарыларды берип, баса албай, бир жагына кыйшайып калган экен, кыймыл аракети жок, иштей албай калган экен. Баласынын дагы сүрөттөрү бар, ушундай жаман оор акыбалда келген, бүт диагноздору да бар.
азыр баласы мектепте окуп атат, жакшы окуп атат, акыл эси жетилген. Карындашыбыз өзү банкта иштейт, банкир. Баардык ден соолугу жакшы иштеп атат, оорусунан айыкты. Бул жерде баягы элдик медицинанын дагы өзүнүн орду бар. Анан Куран менен дарыласа болот. Азыр мезгилде биздин адамдарда Курана лечение деп атат, Куран менен дарылайт деп. Куран менен дарыласа бир гана жинди дарылайт экен деп атат да. Жинден башка дагы ооруларга шифасы бар бул илимде. Мына артрит, париартрит дегендерди билердин баары Куран менен айыгат. Анан бул боюнча дагы кийинки берүүлөрдө толук маалымат берем. Куран менен дарылайт десе эле бул жинолог, жин эле экен деш керек. Башка сахарный диабетти дарыласа болот, жүрөктү дарыласа болот, башка ооруларга да шифалары бар. Ошого далил катары мына айыгып кеткен адамдар өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип атат. Булардын ыраазычылык билдирген айткан бир гана себеби бар. Биринчи соопчулук үчүн, экинчи ушу бизге окшоп кыйналган, ооруган кишилер үмүтүн үзбөй, эгерде бир жерден дарыланганга болбойт десе, ошол жерде калып калбай, башка жактан да айласын издегиле деп соопчулук үчүн айтылган сөздөр, соопчулук үчүн жазылган каттарда булар. Мен ошондой деп кабыл алам, ошондой деп түшүнөм. Сиздер да ошондой деген мааниде түшүнүңүздөр.